ножки, побежали по дорожке, развернулись на опушке, почесали ручкой кошки. Каракол шаарынын Жеңиш паркында борбор калабыз Бишкек шаарынан келген кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын актерлору балдарга арналган шайыр күлкүлүү вакцина аталышындагы спектакльде акылсыз тартуулашты. Коюучу режиссер Асанбеков жана көркөм коюучусу Аблакова. Бул болсо баягы пандемиядан кийин келе вакцинанын элге эмдүүнүн пайдалыгы, кандай болгондо оорубайт балдар, ошолорду деген балдардын тилинде балдарга түшүндүрүп, ошо өздөрүнүн тилинде ушундай спектакль койгонбуз. Музыкалаштырган, балдарга жаккан шайыр, ушундай түшүнүктүү тил менен ушу спектакльди коюп, анан ушинтип кыдырып жүрөбүз. Керемет көч мультфильминин негизинде коюлган шайыр күлкүлүү вакцина спектакли Актан Акылай жана анын достору айланадагы көзгө көрүнбөгөн бактериялар, инфекциялар, вирустар, кызамыктар жана башкалар менен күрөшөт. Спектакль эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу айтып берип, балдарга ийнеден корккон сезимди жок кылып, ден соолукту чыңдоо үчүн бул процедуранын маанисин түшүндүрүп берет. Чтобы спортом заниматься, нужно срочно прививаться! Вот дети все хорошо принимают, мы уже были в Балыкча. Балдар баарын жакшы кабыл алышууда. Биз Балыкчыда Чолпон атада түптө болдук. Бүгүн мына бул жердебиз. Ысыкөлдөн кийин Нарынга барабыз. Ал жерде көп райондук борборлордо коебуз. Андан кийин Таласка кетебиз. Ал эми буга чейин биз Баткенде, Ош, Жалалабад жана Чүйдө спектакльди тартууладык. Да, а до этого мы были в Баткене, были в Аше, в Джалабаде были, там выступали, по Чую там. Бул долбоор ЮНИСЕФ менен эмдөө жана иммунизация боюнча глобалдык альянстын колдоосу менен 3 министрликтин, Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Билим берүү жана Илим министрлигинин, Маданият, маалымат, туризм жана Жаштар саясаты министрлигинин биргелешкен аракетинин натыйжасы болуп саналат. Пришел я сегодня с детьми. Бүгүн мен балдарым менен келгем. Спектакль жакшы болду. Тагыраак айтканда маалыматтуу болду. Балдарга жер үстүндө болуп жаткан коркунучтуу ооруга байланыштуу бул спектакль пайдалуу эле. Спектакльди каржылап жаткан ЮНИСЕФ Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн 1994-жылы ачкан. Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду дүйнө жүзү боюнча балдардын жашоосун жакшы жагына өзгөртүү үчүн 190дон ашык өлкөдө өз ишмердигин жүзөгө ашырып келатат. Ошону менен бирге фонд балдардын эң аярлуу топторуна өзгөчө көңүл бурат. Мне очень понравился, особенно Мага абдан жакты, сонун болду, шайыр болду. Весело было очень, весело. Классно, круто. И Куурчак театры абдан жакты, сонун жана күлкүлүү болду. Кыргызстанда бардык балдар өлүмгө алып келчү 12 ооруга каршы улуттук эмдөө календарине ылайык акысыз эмдөөдөн өтө алышат. Чектөөлөргө жана айрым жарандардын эмдөөгө каршы экенине карабастан, Кыргызстан эмдөөнүн жогорку деңгээлин сактап калууда. Эмдөөнүн эффективдүүлүгү жөнүндөгү маалыматты ар бир адам, анын ичинде балдарды алганга укуктары бар. Спектаклдин аягында Каракол шаарындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин атынан ыраазычылык кат тапшырылды. Чолпон Мурзалиева, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля». Балыкчы шаарында үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, турмуштук оор кырдаалдарга туш болгон аялдардын укугун коргоп, аларга моралдык, материалдык жана юридикалык жардам көрсөтүүчү Бактылуу эне кризистик борбору бар. Чынар Асыдыгалиева алгач Бактылуу эне коомдук фондун ачып, кайрымдуулук менен алектене баштаганын кийин үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккен айымдарды көрүп, шаарыбызда кризистик борбордун болушу зарыл экендигин байкап, кемилге көтөргөндүгүн айтат. Ушу биздин 6 айдын ичинде айымдарды толугу менен
турмуш шартын жакшыртуу максатында иш алып барабыз. Мүмкүн болсо ушу турак жай муктаждыгын да камсыз кылалы деп аракет кылып атабыз. Мына өзүңүздөр билгендей, бизде Балыкчы шаарында Соңкөл Кичим районунда үй салынды. Анан ошо Аксай дегенде социалдык биздин шаарчабыз бар. Ошол жактагы үйлөр азыркы учурда комиссиянын негизинде каралат деп атат. Ал комиссиянын мүчөсү мен да болуп комиссия болуп иш алып барып атабыз. Ошо биздин жанагы аябай катуу оор шартта келген айымдарга ошол жактан турак жай муктаждыгына камсыз кылалы деп аракетибизди жумшап атабыз. Аталган борбордун ачылышына 1 жылга жетпеген убакыт болсо да, жардам сурап кайрылгандар аз эмес. Алардын көпчүлүгү жолдошунан түрдүү запкы чеккен балалуу айымдар. Кризистик борбордо алар 3 айдан 6 айга чейин баш калкалап, кийим-кече жана тамак-аш менен камсыз болушат. Алардын жүрүм-турумун, тамак-ашын 2 социалдык кызматкер көзөмөлдөйт. Зордук зомбулукка кабылган адамдарды, кичинекей балдарды биринчи очередь ошо кызматкерлер өз үйүндөгүдөй кабыл алып, баягы бала депрессияга түшпөсүн үчүн, аял киши депрессияга түшпөсүн үчүн биринчи эле акыбалын сурап, тамак бергенден жуунткандан баштайбыз. Жуунтуп, үйдөгүдөй беседа кылып, тамак берип, анан жылуу, таза шейшепке жаткырып, сразу эле баягы сен кайдан келдиң тиги бу деген суроолорду бербей, өз үйдөгүдөй мамиле кылабыз. Ошондон кийин анан алар өзүнүн сырын айтып, өз үйүндөгүдөй калыптана башташат. Бул жерде кичинекей балдардын баары даже бизде директорубуз Начинараны мени баарыбызды апа деп айтышат да. Анан ошондон улам мен өзүм сезем, баягы жүрөктөрүнө жакын сезип, үйүндөгүдөй кабыл алдык го деп ойлойм. Кризистик борбордо мындан тышкары айымдарга кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө бөлмө каралып, киреше табууга шарт түзүлгөн. Ошондой эле кыска мөөнөттүү курстарга окутуп, аларды жумуш орду менен камсыз кылууга аракеттер көрүлөт. Паспорты, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүккө жокторго документ алууга жардам көрсөтүлүп, балдардын бала бакча, мектепке киргизип толук кандуу билим алышына шарт түзүүгө болгон күч-аракеттер жумшалат. Балыкчы шаарында ушу местный комитет деп түзүлдү. Бул үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо комитети. Ал комитеттин мүчөлөрү биздин дарыгерлер, ошондой эле ГОУ-дун начальниктери, соцзащита, Минюстан, адвокаттар, мэрия кызматкерлери, жарандык активисттер жана кризистик борборлордун мүчөлөрү болуп биз ушу шаардагы зомбулукту токтотуу максатында иш алып барып атабыз. Азыркы учурда кризистик борбордо 3 баласы менен баш калкалап жаткан каарманыбыз Бегимай күйөөсүнүн кордугуна чыдабай, акыры андан кетүүгө аргасыз болгонун айтат. Жолдошум менен 10 жыл жашадым. Бияка келген себеби жолдошумдан көп запкы алдым. Колу тийчи. Семья катарында көргөн жок. 10 жыл бою малай катарында эле жашадым. Ушу бияктуу угуп, ошактан жардам сурап келдим. Мисалы, колдорунан келген жардамдарын кылып атышат. Балдарымды карашып атышат. Садикке, мектепке сүйлөшүп берип атышат. Өзүмө жумуш таап берип атышат. Ошо продуктудан Кудай буйруса үй алып беришти атышат бизге. Ошо главный эле ошо бизге үй болсо, балдарымдын документтери бар. Өзүмдө азыр мага садикке анан мектепке жардам берип киргизгенге. Чынара Сыдыгалиеванын айтымында, бул кризистик борбор эч бир жактан каржыланбагандыктан материалдык колдоого муктаж, азык-түлүк, кийим-кече, дары-дармектерге алууга көмөк көрсөтүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот. Багдөлөт Искендеров, телерадио компания Волна Ысык Коля үчүн Балыкчы шаарынан.